Түнү эжемди ушундай кылып коюп, андан чыгып бычакты туалетке таштап, кайта бул милицияга чейин ошол нерсени кылып, адам көчөгө чыга албайт да. Бул ошол нерсени кылып, эмеге чейин, ровдуга чейин өзү барган. Орукчан деп да айтканга болбойт бул адамдычы. Бул орукчан эмес, эффект деп да айтат экен. Андай нерселер эмес булчу. Бул бүт нерсеге өзүнүн акылы жеткен. Могу жерде бир машина турган болчу дейт. Баягы биз келген моментте ошо машинанын ичинде бирөө кармап отурган экен аны. Ошо өзү барыптыр деп атат. Өзү барыптыр, анан могу кошуна айтты да. 2 жаш бала экен, анан кире албай коюптур депчи, коркуп кире албай, анан бул жакта бир кошунасы эшикте иштеп аткан экен, ошону чакырып, анан буну чакырып ушулар кирген экен да, кошуналар. Бир чоң аш бычагы бар болчу, чоң жагыс саптуу. Ошол бычак экен. Эжем 7 жыл жашады. 7 жылдын ичинде бул мындай айтайынбы, мындай көп бактылуу жашаган күндөрү аз болду, бирок көбүнчөсү эле кетип калчу. Ошо эжем менен жашап жүргөндөгү убакытта бир кыз менен сүйлөшүп жүрчү экен. Менин ошо эми жолдошум айтты. Бир кыз менен видеозвонок менен сүйлөшүп, мен ушул кызга үйлөнгөнтөм деп. Ошол убакта эжем менен жашап жүрүптүр. Ортодо баягы ушуп, талашып эле кайра жарашып, негизи кичине курсак байлап бир эме этип калган деле болбогон жерден шылтоо таап уш чыгарып эле анан кийин кетип калып, 1 айлап, 2 айлап кетип калып, анан кийин кайра жалдырап келип, бутун кучактап, тим эле бутун өпкөнгө чейин барып эле кайра ушинтип кирип алчу да. Анан баягы көнгөн адаты деп эле калчубуз. Анан мен болгондо баягы өзүмдү күнөөлөгөн себебим ошондо. Эмнеге өзүм кошо келбедим экен? Бул жерде болсом ушинтип өлбөй калат беле деп өзүмдү күнөөлөгөнүм ошо болуп атат да. Эмнеге ошондой жараштырдым экен? Бир жолу да ошо стол менен башына чаап качып кеткен мурунку үйүнөнчү. Мен деле ойлодум, буну сабап качып кеткен экен деп. Мен такыр оюма келген жок. Ушу эжемден айрылып калганымды билген жокмун такыр. Дайсыкпор ишене албайт. Дайсыкпор элесимен кетпейт. Монтип да өзүмдү өзүм алаксытып көрдүм. Айтып атам, хотя ушуну сабап эжемди кол бутун сындырып келсе да өзү аман болуп жаныбызда жүрмөк да. Эң кичүү кызымдын күйөөсү бир тууган инисине чалыптыр. Даже баласы чарчаганда деле келген эмес. Баласы чарчаганда, ооруп больницада жатканда деле булар кандай бир тууган экенин билбейм, мен түшүнбөй койдум. Ушунча жыл жашап, ушу бир туугандары менен бир чогулуп, бир дасторкондо отурганын да көргөн жокмун мен. Же энесин ушунчалык көңүлүн калтырганбы бул желмогуз, билбейм. Энесинин мындай баласынын жашоосу ал энесин кызыктырбайт да. Ушу жана сайган бычагын туалетке ыргытып салышкан экен, ушу бычакты тапкыла деген деп неткен. Ушу жанагы менин уулум, экинчи уулум ичиндегисин баарын эмне кылып отуруп, бычакты ушул жактан тапкан, туалетти насовсем бияка коңторуп салышып, туалетти кайра стяжкасын коюп, туалетти тургузуп бергиле деп жасатып атканда, анан ошо энеси келиптир. Кызымды койгондон кийин 2 күндөн кийин келиштиби? Келди. Тиги уулум аябай жиндеп, булар деген кокуй эми келеби деп канга кан. Ошо менин карындашым дагы азыр бирөөнү бычак менен сабап өлтүрүп кое элек де кетсин деп, тиги уулум жиндеп кеткенден аны алып чыгып эле кеткиле дедик, кеткиле. Бул экөөнүн урушунун башталышы, кызы ооруп, кызамык чыгып больницада жаткан. Ошо больницада жатканда ушул айылдын дагы бир жашоочусу менен, кыскасы бул машинасын айдап барып, Манас айылында уурулукка киришип, жана мороженый жасаган аппарат уурдап чыгышыптыр да. Ал камерага түшүп калыптыр. Аны биз билбейбиз да. Анан изилдеп тапкан мезгилде ошо үйгө, Манастын участковый үйгө келгенде калыбекти сурап келген, кызымдын күйөөсүн. Ошо абысынын үйүндө отурсам, анан экинчи уулум чалып калды. Апа ушинтип 2 күндөн бери уктабай ушинтип Калыбек деген ушундай болуп барыптыр, апарып камап салган экен. Ошонун аркасында жүрдүк депчи. Ошондо кетип атканда бул кызым айтат, мен барып сурайм. Эгерде чындап билип туруп
ошол оорулукка барган болсо, анда мен эме кылбайм, анда ошо камалып кете берсин. Баласы ооруп, экөөнөн бир бала бар эле. Анан анысы ошо ДЦП болуп төрөлүп, ошол баланы да буттан тургузам деп аябай аракет кылды. 2 жашында операцияга берип, анан после операция чарчап калды да баласы. Ошентип акча керек болуп, кыйналып, баласы ооруп аткан убакта барбаган оорулукка эмнеге барат деп анан барып эле сен күнөөлүүсүң десе мен билген жокмун деп актаныптыр да. Аябай кызым ыйлап жаман болуп, апа ушу бала ооруп, акчага муктаж болуп аткан убакта барбаган оорулукка эмнеге барат? Мен вообще мынакей Кутайлы баары билди, ушунчалык намыстанып атам деп урушуп, анан ошондон буну кетирген да. Болду, мен жашабайм. Менен бул оору менен бир жастыкка башым коюп жашай албайм. Апрелдин 4-ü болот да, ошондо ага чейин уже бир жума мурун кечки аркасынан жүрдү. Бир жерден эме жумуш алган экен. Ал жерге ушундай керектүү нерселерди алган, Баткен базарга барса, ошол жактан каяктан келип калган билбейм дейт, эч кимге айткан эмесмин дейт. Ошол жактан эле келип эле колун кармап, ыйлап, элдин көзүнчө дейт. Аял киши ушундай экенбиз да, негизи аялдарга да кайрылам. Боору ачыбаш керек экен. Ошол жерден ыйлап, элдин көзүнчө кечирим сурап, мен сени умрага билет алып берем, 5 убак намаз окуп калдым, эмеге даватка чыгып келдим деп аябай кечирим сурап, кайта эжем автобуска отурса, автобуска аркасынан отуруп, анан каякта иштегенин уже көрүп жүрүп калган да. Биз ошо 3 күнү фондко барганбыз, ифтарга оозу ачырганда. Ошол жерден мен балам айтып калды, тиги эшикте жүрөт депчи. Анан кийин мен эжеме келип айтып атам, мына эшикте жүрүп тургонбу десем, ооба мени аңдып жүрөт деди. Анан биз ошол жактан мен балдарды жеткирип келгенче бул уже менин үйүмө келип калыптыр. Апамдан кечирим сурап, Апа деп жалдырай берди да. Апа кечирип коюңуз. Мен деген даватка чыгып келдим. 5 маал намаз окуп атам. Мен көп нерсени түшүнбөйүптүрмүн. Мен мындан ары мени өйдө карап сүйлөбөйм. Кечирип коюңуз деп ыйлап, аябай жалдырап кечирим сураганда. Анан эми кызым тиги ушинтип жалдырап атат, эми бир шанс берип кой десем, ой апа деп аябай нааразы болуп, ой апа болбойт, бул болбойт деп аркасынан сая түшүп эле жумушуна барса, жумушуна чейин барып калып эле ушинтип тажатып атканда аркасынан ээрчип келип эле. Эжем келип эле айтты, силер билбейсиңер да буну. Апам бир шанс берди атат да. Бул силер менен жашагандан билбейсиңер да bunun кандай экенин депчи. Ушул убакка чейин баягы жашап жүргөндө ушундай коркутуулар көп болгон да негизи. Аны апа мен сени өлтүрүп кетем, жашабасаң минтип кетем дей берчи деп ушинтип айтат десе, адам өлтүрүш эле оңой бекен. Баягы ачуу келгенде сүйлөп коет да деп мен такыр этип бара алчу эмесмин да, киши өлтүрүш эле оңойбу балам. Акыры ушу максатына жетти, ошентип жүрүп. Баягы нервничтетип, кейип кепчип эметкенге сразу башым ооруп эле, давлением ченетсем 170ге көтөрүлүп кетиптир. Биз больницага кеткенге чейин ай тур байкап келчи, тигилерди бир ушкан жокпу деп тиги кызымды жибергем да, келип анан ал дары алmış болуп келип, экөө кичине тил табышып калган окшойт, жакшы эле тынч отуруптур деп барган. Анан эле мен тимини башым чыдатпай эметкенинен ченесем эле 170ге чыгып кетиптир. Анан мени алып эле тиги кызым больницага жөнөтүп, тиги кызыма чалды Рахим эже. Кантчаны үйгө таштадым балдарга. Келип карап туруңуз, апам давлениясы көтөрүлүп кетиптир, мен больницага алып кетип атам деп. Барбай эле тиги шүмшүп барып, тиги кызымдын кызын бул жака алып келиптир. Анан могу жерде спальня бар болчу. Өзү чалган апам кандай депчи. Биз больницага жете элекпиз деген болду. Ошо акыркы сүйлөшкөнүм эжем менен ошол болду. Мен түнкү саат 12ден 10 мүнөт өткөн убакыт болчу. Бияка комнатага кирдим. Ушул комната болчу. Могу эшиктен кирип келип, уже мен тыкылдатканда көптөн кийин ачты да. Мен могу босогон аттаганда эле кызды дивандан алып эле менин колума бере калды, кет дегендей кылчу. Мен ушул жерде туруп эле карап калдым, жашап калышканбы деген ойлор кетип, кечирген го деп. Эжем карап калсам бир жол башын көтөрүп туруп кайта монтип жатып калды да. Сезген жокмун эч нерсе, бирок бир кызыктай болуп эле кеттим да. Анткени эжем андай адаты жок болчу. Именно ушул эжем апама аябай мындай апамдын кабагынан, эмесинен байкап турчу да. Неге апамды сураган жок деген ой менен кеттим. Апама тарым калса керек, жаша деп койгон үчүн тарым калса керек деген ойдон эле чыгып кеттим.
Эжемден сураган жокмун деп азыркыга чейин өзүмдү өзүм күнөөлөп жүрөм. 4-кө чейин аябай кыйналып уктай албай ушинтип жатканымда ошондо эмнеге басып келбедим экен деп өзүмдү күнөөлөгөн себебим ошо болду да. Балким ошондо өлүмүнө себепкер болуп калат белемин. Жакын эле мындайынан басып келсем болмок да деп. Ошо менен эртең менен угуп атпайбызбы? Ушу басып келбегенибиз, биз такыр мындай нерсе болот деп ойлогон эмеспиз да. Апам кирген жок, мен өзүм көрдүм. Мен эжемди өзүм жугунттум 2 жолу. Эми ушунчалык өлтүрөт экен, мынчалык кыйнабай койсо болмок да. Ушунчалык кыйнай турган эжем эч нерсе кылган жокпу. Бүт ар бир жерин көрүп, до сих пор мен унута албай атам. Ушу киргеним ушу жерде дубалда канча ачырап турганы, жанында кызы бар экен 3 жашта. Ушу эжемди мен силкисем уже турбай койдум. Мени чакырышканда Калыбек сабап коюптур дейт. Эти жылуу экен дейт, бирок пульсу ошондо эле жок болуп калыптыр дейт. Эртең менен чуркап келип эле кызым кирип кетти. Мен киргизбей эле мына жерде мени кармап калышып эле эшикке алып чыгып кетишти да, мен кандай жатканымды да көрбөй калдым, эмнесин да көрбөй калдым. Ошол ошентип бир паста ачырап калдык. Мына кыз болсо жанында экен. Кучактап, мамасын кучактап жатып уктап калыптыр. Ошондо мындайынан көмкөрөсүнө жаткан экен, могул жагы мындайга болуп калыптыр. Кызы жанында экен, ушу могул жагы кан экен. Ушундай апаң каякта деп туугандардан же бирдекеден мындай суроо берилип калып атат. Биз ошону бербегенге аракет кылып атабыз. Жезде деп айтчы. Калыбек жезде сайды. Апам өлдү деп ушундай нерсени чоң кишидей билип атат да. 2 баласына караганда ушу кызым өлдү, сайды депчи. Калю жездем келди, апамды бычак менен сайды, анан канады, мынакей апаң өлдү деп айтты деп бул койгон күнү эртеси күнү ошентип айтып берди да. Анан ошодон бери эле мындай апасы жөнүндө сурабай, эсинде калбасын деп эле баягы сурабай эмнетип атабыз да. Анан чоң баласы Раян мени тайне деп айтчы да. Раяна болду, эми биздин апабыз жок, сен тайнемди апа деп айт деп коюптур. Десе ошодон бери эле мени апа деп калды. Малына эле апам жумуштан качан келет деп. Баласы болсо жолугуп алып жыттап ыйлап атат. Апа сизди сагындым деп. Улуу баласы болсо мен чоңойсом өлтүрөм деп атат. Кээ бир эмелерден угуп калдым эми. Өзүм укканым мындай андай нерсеге барбай турган деле адам болчу. Ошол нерсеге жеткирди. Эми биздин Кыргызстандын өзүнүн сөздөрү го. Эч кандай эжем эч нерсе кылып жеткирген жок. Жеткирген күндө болгондо да эми именно ошо аял кишилерден чыгып аткан сөз экен. Ошону именно жеткирген күндө дагы мындай кылганга бунун эмеси жок болчу. Такыр мен ичип көргөн эмесмин деп көрсөтмө бериптир. Ичкен ишчү эмесмин, чекчү эмесмин. Мына могу кут айылынын баары билет ичкендигин. Ошо ичкен убакта эле только ошол жакта могу отургандардын сөзүн сүйлөп калчу да. Монтип коло менен монтоп эле бир нерсе айтып атканда эле биякта мындай да, анан чакта тиңдей да, анан мен билем да, анан малолетка деп эле ушундай нерселерди айтып берчү да. Бул дагы баштады деп эле эжем ушинтип калчу. Жөн отурчу, нормально сүйлөчү деп эле көп айтып калчу. Мен көңүлдө эле бурулчу эмесмин, бирок бирөөсүнө аябай таң калып карап койгом. Мынтип адам өлтүрүп кирсең, 2 кол ушинтип эле ичти, ушундай сүйлөчү да. Адам өлтүрүп кирсең жактан кол чаап тосуп алат депчи. Мен күлүп калчумун. Ой, мен Айсулуу билем да. Мен эми силерге айтпайм да деп эле ушундай сөздөрдү айтып берчү да. Мен күлүп, сиз жакта отуруп чыкканда эле айтасыз го деп ушинтип койчумун да. Ушу бир жерге жашына калып барса да нормально отура алчу эмес да. Милицияларга эмне деп айткан, изменять деп эми ошондо өзү бул жерге балдарын ээрчитип келди, үйү бек болчу. Аркасынан өзү ээрчип келди. Анан кийин эмнеге ошентип айтканын билбейм, ошентип айтты. Москвага иштеп, анан кийин ментип, анан ментип эле окумуш аябай болушунча эмне кылыптыр да, мактаныпчы.
ошо астына машина алып берсе да ошону нормальный айдай албай бир аяк кийгичте такыр кутуруп эме кылып кеткен да. Гууду Первомайский полкабы, Первомайскийде ошо Суранчиев Шаршембек байке карап атат. Аябай ишин так аткарып, мен ушу так аткарып монтип иштеп атканына азыр мен өзүм кичинеминдей эмем жүрөгүм эме болуп калды. Биз деле тууган болгону менен биз эч кандай ушу эжеме жардам бере алчу эмеспиз, только өзүнүн эмесин өзү аракет кылып мага сүйүнүп Айсулуу мен Казакстанга окууга өттүм. Буюрса жашообуз башкача болот. Мен балдарымды окутам. Бул балдардын ушунчалык биринчи месттеги койчу. Только ушу балдар деп жашады. 2 жашка чыгып чарчап калды баласы. Ага канча деген нерви кетти, канча деген эмеси кетти. Аракет кылып мен ушуну бала кылам. Айсулуу балдарды карап турчу. Казакстанга окууга өттүм. Мен окуйм, өнүгөм, өсөм. Азыр деле мал тиги эшик ачылса бирөө келсе чуркап апам келди деп чуркап чыгат эле да. Ошентип чуркап чыгып эле апам деп чуркап чыгып эле эмом деп кайра мустоюп туруп калып атат да. Анан баягы постоянно мен менен чогуу баккан үчүн баягы мага жакыныраак болуп калды да.